Талас обласынын Талдыбулак айылынан Карой айылына чейинки 25 чакырым аралыгы жарыктандырылды. Долбоор Шумкар Уя айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Кыдыралиевдин жана айылдык кеңештеги депутаттардын колдоосу менен ишке ашты. Эми бул жолдон түнкүсүн коопсуз өтө аласыздар, себеби жол мурункудай караңгы эмес. Бул Таласка келген айдоочулардын жана тургундардын коопсуздугу үчүн жасалгандыгын айыл өкмөт башчысы билдирди. Бул эми баягы чоң трасса болгондуктан Таласка ушу бардык элдер ушул трасса аркылуу каттаган үчүн биз биринчиден коопсуздукту ойлонуп, экинчиден ушу бириккенибизди чогуу ушул бир айыл өкмөт болгондон кийин ушул жарыктандыруу маселесин көтөрүп, биздин жергиликтүү кеңештин депутаттары колдоп, каржысын чечип, бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп тургандай мына 31 август эгемендүүлүк күнүнө биз ушул жарыктандыруубузду күйгүзүп, элге тартуулап жатабыз. Бүгүнкү күндө биздин ушул Шумкар Уя айыл өкмөтүнүн чегинен баштап деп койсок болот. Бул Талдыбулак өтмөк ашуусунан түшкөндөн Талдыбулак айылынан баштап биздин ушул территориябыз Чоң Алыш айылына чейин, ошо чекке чейин жалпы жарыктандыруубуз бүттү. Мунун баары жалпы айдоочулар жана бул айылдын тургундары үчүн жасалгандыгын райондун акими билдирип, жол коопсуздугун сактоого чакырды. Ушул учурдан пайдаланып, элибизге, журтубузга да кайтарым, адам өмүрүндө өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздарды карасаңыздар, биз мүмкүн болушунча ушул колдон келген аракетти жасап, ушундай жарыктандыруу жумуштарын жасап атабыз. Мындан ары дагы жасай бермекчибиз. Бизде себеби жумуштарды жасаганга Шумкар Уя аймагынын мүмкүнчүлүгү бар. Баягы заманбап жашоого өтүшүбүз керек. Ал үчүн баардыгы ушу мен жана айтып өтпөдүмбү, биринчи кезекте адамдын өзүнүн өмүрүнүн коопсуздугу да. Баардык шарт ушул адамдардын өмүрүнө биз жыргалчылык жашоодо мындай бакубат бардар жашоого, заманбап жашоого биз өткөнгө биз аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн бизде буюрса мүмкүнчүлүктөр бар, каражаттарыбыз бар. Ошону туура пайдаланып, ошол жумуштарды жасай бермекчибиз. Шумкар Уяны жарыктандыруу боюнча бул жумуштар ушуну менен чектелбейт. Алдыда дагы аракет кылып, өтмөк ашуусуна, анан барып Талас облусунун кире беришине чейинки аркага чейин жарыктандырууну көздөшүүдө. Бул боюнча Шумкар Уя айылдык кеңешинин төрагасы Алтынбек Борукеев билдирди. Ниеттер бар, эмдиги жылдан баштап неме кылсак, ошол канизаводдон баштап нары өтмөктүн наркы жибек жолу, Ош-Бишкек жолуна чейин, түшкөн жерге чейин ниет бар. Ошол жерде дагы 38 километрди эмдиги жылга пландаганбыз. Аны да ишке ашырабыз. Быйылкы жылда ушуну пилотный кылып киргизип атабыз. Мынакей кечээ күйгүзүп 31 августка мына эгемендүүлүк күнүбүзгө ушуну жетишип ишке бердик. Эң биринчи адамдын өмүрү да бизге. Анан калганын ойлонсок болот. Экинчиден көрүп атсыздар кандай жарык болуп турат. Мындан тышкары айыл өкмөтү Талас областында биринчилерден болуп көчөлөрүн Шумкар сөлөкөтүнө окшотуп жарыктандырган. Негизги трассанын үстүнө арка жасап, LED экран да орноткон. Анда айылдагы иштер жана жарнамалар көрсөтүлөт.